Бул кичинекей менен чоң атамдан калган өнөрчүлүк эле да. Чоң атам муну себет окуйт эле. Мажоритал сайталдардан себет. Себеттерди окуп үйрөнүп, анан кийин ушундайларды кошот окуп, анан кызыгып, анан мен да мага да ошондой өнөр калган да. Сантехник кылам, мындан башка сапожник, мектепте окуп жүргөндө үйрөнгөн өнөрчүлүк, сантехник атаман калган өнөрчүлүк. Бул иштердин кылабай мындай материал тоорчак жок убакта ошо сантехнический домдо кол кошуналар, аякбакта кол кошулар келип, ошо сантехнический иштерди да кылам. Тоорчакка өзү зым алам, российский зымдан алам, катуу пышык кармаш үчүн, клей алам, лак алам, клейлеп, жакшынакы катуу кармап токпосоң, фигурасы жакшы чыкпай калат, стойкасы жакшы турбай калат, куйнук болуп калат. Клейлеп, зым менен катуу тартып, жакшы токуп, жакшы лактап койсоң, цветной болуп, көркөмдүү болуп жакшы көрүнөт. Бир кумураны токуйм, 4 күндө токуп атам, лактап, кургатып, 1 аптада бүтөт. Кумура, чоң кумураларды. Корзинканы 2 күндө токуйм, лактап кургатып 3 күн 4 күндө бүтөт. Фигурасы чыгарыш кыйын да, стойкасын, көркөмдөш кыйын да. Кийин биринчи кыргыз үй токугам, кыргыз өзү деп кыргыз үйдө турат. 1 сыйра лактасаң боп-боз болуп калат экен. 2-3 сыйра лактасаң анан жалтырап, цветной болуп калат экен, жаны. Жакшы көрүнүп калат экен. Лак менен клей көп кетет да. Тоорчактарды Мамакеевден терип келем. Бул сезон 2 сезону бар. Жазга маал 1, күздө 1. Азыр жазгысы түгөп атат, эми күзгүсү бар дагы. Күздө да 1 гүлдөйт. 2 жолу гүлдөйт. Жазга маал 1, күздө 1 гүлдөйт экен. Аны муну көрүп, идиш аякты көрүп, анан ушундай кылса болот деп атчы, мындай попробовать этип көрүп, анан ушуларды кылып чыгардым да. Кылса болот экен, мындай кылса болот экен, анан секин анан көтөрүлдүм, Аллага шүгүр, кыйла жакшы. Зымдарды мен российский зымдар алам. Китайский 2 түр зым болот да. Китайский зым болот экен, российский зым болот экен. Российскийни алсаң пышык болот, пышык кылып чтобы али клиенттерге адамдарга жагымдуу, көркөмдүү, алымдуу болуш үчүн, алгандан кийин да сурай турган болуш үчүн, онукун кол кошунасы көрүп жактырып дагы сурай турган болуш үчүн ошо пышык токуп, пышык зымдардан жакшы токуйм. Российский зымдардан 5 түр зым алам. Китайский зымдардан кылсам бир пасса заң басып кеткен жаман экен, кийин аякпай өткөзө койбой, мынаны унутуп калды го деп эле өткөзө койбой, кийин неме болган жаман экен. Мындан башка нерселерди да токугам, ол түп күчтөр жакшы кетип атат. Түп күч жакшы токугам, түп күч жакшы алат эле элдер. Казандар түбүнө койгон, үтүктөн түбүнө койгон түп күчтөр ушундай зымдардан, темирден кадимкидей сваркалатып келип, анан колдо токуйт элем. Мурун көтөрүп алып таркатчу элем. Азыр кыйла үйгө өздөрү келип калышты. Үйдөн сатып атам, үйдөн таркатып атам жакшы. Алып алгандар, иштетип аткандар, колдонуп аткандар рахматын айтат, дагы заказ кылат, сурайт. Эми шакирт кызыккандар болот, кызыкпагандар болот экен. Бекер эле. Ушу өнөрдү мен сатайынбы? Өзүм эле көңүлдө ушу сураган нерсесин үйрөтүп, көрсөтүп үйрөтүп коем. Мейман кыз берип, келин алганда ошо дарсыкон үстүнө көркүн ачат экен бул. Алма, эме анар, панар эмелерди койсоң, жүзүмдөр көркүн ачат экен. Эми дагы бир өнө сатып алып атам. Дагы Кудай кааласа, дагы келин алганы коем деп. Бул баланын өнөрү аябай күчтүү, аябай сонун. Заказды көп берет, көп келип алып кеткендер болот.